Салам достор. Бүгін біз Александровка айылында жүрөбүз. Бүгін біз айыл чарбасына biraz вактыбызды бөлөйлү. Элет жериндеги жашооганда болот деп багбан режиссер Абиш Айылчиевичтин 1 гектар помидоруна келдик. Сиздер менен аз тааныштырабыз. Түшүм кандай болот атат. Тумгандардан кем калышпай эле ушул жакта урожай чогултуп атабыз. Мынакей достор, помидордун ушу жаңы сорт экен, жумурткадай болгон. Чогултуп атабыз. Урожай жакшы. Достор, элемгеген жер жебейт дейт. Эмгектеден ушинтип үзүрүн алазың. Азыр биз буну бусик машинаны күтүп атабыз. Болжолдоп 50 коробкадай чогултуп койдук. Муну азыр бир базарга биринчи заводко да тапшырабыз деди. Мынакей. Ушундай достор. Андыктан эмгек кылыңыздар. Бул чүйөрөнүн кең талаасы. Эгерде биздин дагы Токтогулда ушундай талаалар болгондо, ар бир үй бүлөдө молчулук, токчулук, эч кандай миграция болбойт болчу деп ишендирип айта алам. Бирок биздин ошондой кенен ээн талабыбыз болгон, аны унутпаш керек. Мен дагы Токтогулда жүргөндө гектарлап жүгөрүлөрдү айдачу элек. Азыр ошентип Абиш Айылчиевичтин дыйкан чарбасына келип помидор жагында таанышып көрүп коелу дедик. Чогултуп атабыз. Достор, бирок Абиш Айылчиевич режиссерлукту эле кыйратат окшойт деген ойго келдим бүгүн. Анча каралбай калыптыр огород. Чөп басып кетиптир, чөп. Бул жерден чөптү да жакшылап карап туруш керек экен. Нымдуу, суулуу жер экен да. Чөп бат-бат өсөт экен. Ошондо жүгөрүлөр турат тиги жакта. Жүгөрүлөрдүн бойлору узун. Ошон үчүн Кыргызстандын канча бир калктын катмары бул айыл чарба менен, мал чарба менен жашайт да. Ошон үчүн айыл чарба министрлиги айыл чарбасына өтө кылдаттык менен мамиле кылыш керек, эмне себиш керек, постоянно дайыма ушул консультацияларды өтүп туруш керек. Чакан кайра иштетүүчү, же болбосо ошол мамлекеттик сатып алуучу ушундай ишканаларды кылып, логистический центрлер кылып, андан ары ошол отправкаларды кылып, эки өлкөнүн мамилелерин, достуктарын, карын-катнаштарын тыгыз кылып, ошо экспортко чыгыш керек да. Бирок анда бизде потенциал аз. Бизди кайсы гана өлкө болбосун, агрардык жактан дагы, ошол айыл чарба жаатынан дагы, башка продовольственный продуктулар боюнча деле бизди экспортко чыгарбайт. Соода саттыкка тың да, мындайча айтканда, ошолор бизди утуп көрөт. Ошон үчүн достор, биз дагы үйрөнөйлү, билим алайлы. Бир нерсени кылсак, майын чыгарып кылыш керек да. Ушул жашоомдо мен ушул нерселерди күндөн күнгө түшүнүп баратам. Колуңуздардан эмне келсе, ошонун майын чыгарыш керек. Кыла албасаңыздар дагы мешать этпешиңиздер керек. Ошол кандай ким кандай ийгилик жаратып атса, ошону анда коштоп туруш керек, жок дегенде. Ошондо сөзсүз ийгилик жаралат. Бирок ошо менен биргеликте эле адилеттүү, акыйкат өзүңүздүн ой пикириңизди айтып турган дагы өтө жакшы болот. Ошон үчүн достор, кырсалды ынтымак, эл эмгегин жер жебейт дейт. Огородду бакыңыздар, чыкыйтып, акчаңыздар көбөйсө завод, фабрика салыңыздар. Кыргызстанды өнүктүрөңүздөр. Налогдон төлөңүздөр,
кайра ошонун налог төлөгөндөн кийин сурап да коюңуздар. Эмне кылып атасың? Кичине эмне кылдыңбы, жол курдуңбу депчи. Мен төлөдүм го ошол акчага, жол курдуңбу деп ушуну сурап коюш керек. Вообще сон. Витамин достор. Витамин. Сок натуральный. Гербицид жок, дарбы жок, чистый көрдүңүз, натуральный. Иште анан тиште деген ушу да, мына тиште атабыз да. Базар күнкү дем алыш күн. Ушинтип уланууда достор. Дем алыш күнүңүздөрдү ушундай айдоо талааларына келип, биздин ошо жаратылышка көңүл буруп, эмгектенип, колду кирдетип иштеп кетсеңиздер өтө жакшы болот. Мына ошентип чогулган түшүмдү жыйноо башталды. Жыйнап атабыз чекесинен. Окей. Түшүмдү ошентип чогулттук. Бишкекте, Ошто, Жалалабадта, Москвада Достор, чүй өрөөнүнүн кең талаазы. Биздин түшүмдөр. Достор, мынакей Сокулуктун базары. Биз терген помидорлор өз дарегин алып келип тапшырып жатабыз. Мынакей биздин кардар. Мынакей достор, ушинтип эмгектенип өз өлкөбүздүн экономикасын, ар бир үй бүлөнү ушинтип кирешелер менен толуктап турсак, сөзсүз кыргыз улуту сакталып, экономикасы бакубат жашоосу өзгөрөт. Биздин помидорду жүктөп ортомчулар дагы андан ары алып кетип жатат окшойт. Негизи бул ортомчу демекчи спекулянттар дечи, илгери азыр ортомчулар дагы биз 10 сомдон тапшырсак, булар 20 сомдон тапшырып, биз жай менен иштесек, булар бир тонна терпесең, бир тоннаны 1 минуттан ичинде эле өзүнүн кирешесин алат деген кеп да. Ошон үчүн бизде дагы ушундай айыл чарба министри Атаев ушундай ярмаркаларды болбосо Атаев ушундай томатный заводдор болгондо Ача? Oyunca. Soda kандай oldu? Soda kандай oldu? Ben soda gelmezdim. Молодец. Abi Sayılçı birle vakta rejissör, birle vakta bağban. Nakay bugün gireşemeyen akırın kalkülasyon yazarız. Esep diyorum. Başka ne esep dedi? 11 gün sonra ait tutan. 11, 13, 13, 14, Kilogram 18 somdan satıldı. Okey. Yakta. Şabdalı da var ekan, şabdalı. Pers. Persden de jep koyla atec. Soda qanday oldu atec? Нормально. Жақсы. Gireşemen qudungdap ketip atасыз. Құдай бұйырған нәрсе болады. Бирок сизден багбан чыкпайт окшойт атец. Менден
Эми бир жакта болот да, багман дагы, режиссер дагы, сценарист дагы, анан жетекчи да болмок беле. Бир жагына да, бирок аракет. Бирок ал жакка көбүрөөк убактыңызды бөлсөңүз жакшы эле багман чыкчу да, э? Конечно. Убакыт гана жетпейт. Вакыт. Башка иштер да көп болот да. Биз маданиятта кызмат кылабыз деп тарыхты чыгарабыз деп атабыз. Токтогулдун бир тарыхын чыгарып, Токтогулдун келечеги үчүн чоң иштерди кылабыз. Бир убактарда караса эле Россияда жүргөн болосуз. Алтайда. Бир убакта карасаңыз Бишкекте, бир убакта карасаңыз Токтогулда эми анын сокулукта ушул багбанчылык менен да алектенип коет экенсиз да? Жада калса балдарга үйрөтүп коет атасыз. Конечно. Иштеген иштейт дейт. Иштеш керек. Кылгаш керек. Движение, мотор экономики, да? Достор, бизге дагы В общем, қанша кроптар бул жерде сатуучулар сабдал берди. Содада береке бар да. Достор, сода кылыңыздар ошосун. Соданы пайгамбар да кылган да. Шабдалда өтө соң экен. Экопродуктулар да бизде ошончо Кыргызстандын жер жемиштерин, Кыргызстандын ошол чыккан өндүрүштөрдү жегенге аракет кылыңыздар, шоро ичиңиздер. Жорго таксиге отуруңуздар. Кыргыз өндүрүшүн көтөрүш керек да, жигиттер. Достор. Жана 90-70 кетет да осулар. Шабдалды, по-моему, кызыл кыян кош керек. 315 килограмм. Ustalar teyin gerek olsa aytıp koyma çal. Üye sakın ha. Макул жигиттер анда содаңар болсун. Сокулук. Сокулуктун базарында береке бар. Анан могу жолчуларда береке бар да. Канча жылдан бери жол жасап иштеп атышат. Жумуш бүттү, отец ошо. Мына мен 2 арбуз алдым. Отец ушинтип бизнес аягына чыгып бүгүн Токтогулга сапар тартам деп бөлөк проектлер менен иштегенге кетип жатат. Туугандар проект менен. Великий Хатаган. Каналга жазылганды унутпаңыздар. Кыргызстанда жана дүйнөнүн бурчундагы кыргыздар жөнүндө сиздерге кененирээк маалымат алып берип турганга, чагылдырып турганга аракет кылам.